بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Аллахтың жардамы менен жана Аллахтың колдоосу менен сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы илим тууралуу, шариаттык илим тууралуу, анын фазилети тууралуу, ошо кээ бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин окумакчыбыз. Жана ал хадистердин биринчиси бул Ванид Абид Дарда радиаллаху анху кал. Абу Дарда аттуу сахабадан келген хадис. Бул хадис өзү Абу Дауд жана Тирмизи деген имамдардын хадистер жыйнагында келген хадис. Ал айтат Абу Дарда радиаллаху анху кал: "Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам якул", ал айтат: "Мен укканмын" дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман салака тарикан ябтагhi фихи илман саххалаллаху лаху тарикан илал жанна". Ким бир жолго түшкөн болсо, ошол жолунда илим каалап, кайсы бир адам эгерде илим каалап бир жолго түшкөн болсо, Аллах Таала ошол жолу аркылуу ага бейишке бара турган жолун жеңилдетет. Ким кайсы илим алуу жолуна түшкөн болсо, кайсы бир адам ошол жолу аркылуу Аллах Таала ага бейишке бара турган жолун жеңилдетет дейт. Wa innal malaikata latada'a ajnihataha li talibil ilmi aridan bima yasna. Жана чындыгында периштелер илим алуучу үчүн, ошо илим издеп жүргөн адам үчүн анын кылганына ыраазы болуп, ага өздөрүнүн канаттарын төшөйт дейт. Ошо илим алып жүргөн адамга, илимге умтулган адамга периштелер канаттарын төшөйт дейт. Анын кылганынан ыраазы болуп. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al haytanu fil ma. Жана чындыгында ошол алым үчүн, илими бар адам үчүн сөзсүз бардык асмандагы жана жердеги бардык жандыктардын баарысы, бардык нерселердин баарысы сөзсүз түрдө ошол алым үчүн кечирим сурашат дейт. Кечирим сурап турушат. Ал эмес ошол деңиздин түйүндөгү киттен бери дейт. Ошол деңиздин түйүндөгү кит, ошо балыктан бери деңиздин түйүндөгү. Ошондон бери ошол илим алуучу үчүн, алым үчүн кечирим сурашат. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Жана алымдын артыкчылыгы жөнөкөй ибадат кылуучу адамдан айырмасы. Анын артыкчылыгы дейт, айдын башка жылдыздардан артыкчылыгы сыяктуу дейт. Толгон ай, толгон айда деген кандай ай чоң болуп көрүнүп турат, туурабы? Ошонун артыкчылыгы башка жылдыздардан айырмасы болгондой сыяктуу, алым адамдын жөнөкөй ибадат кылып жүргөн адамдарга, илими жок ибадат кылып жүргөн адамдарга ошондой болгон артыкчылыгы ушундай чоң болот, айырмачылыгы. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: чынында алымдар булар пайгамбарлардын мураскорлору. Анткени чындыгында пайгамбарлар булар мурас катары динар дагы, дирхам дагы калтырган эмес. Чынында алар мурас катары бир гана илим эле калтырган. Жана ким эгерде ошол илимди алган болсо, ал чоң үлүштү алган болот дейт. Ал чоң үлүшкө жетишкен болот дейт. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуу бир хадиси. Эми бул хадистин бир сыйра токтоло кетсек, бул жакта хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп айтып жатат. Айтат: ким илим алуу жолуна түшкөн болсо, илим алуу үчүн бир жолду, ошо илимди каалап бир жолго түшкөн болсо, Аллах Таала ошол жолу аркылуу ага бейишке бара турган жолун жеңилдетет дейт. Биринчиден бул алымдар айтат, ошо Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усайминин мынтип айтканы бар. Илим жолуна түшүү дегендин мааниси бул эки мааниде дейт. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илим жолуна түшүү дегенде эки мааниде түшүнсө. Биринчиден бул аль-хисси, бул физический, мында физикалык жолго түшүү. Адам өзүнүн буттары менен ошо басып бир жакка илим мажилистерине, ошо илим ала турган, илим алуу максатында бир мечитке барса, же бир мисалы университетке барса, же бир медресеге барса, же ушундай бир кайсы бир илимий бир центрга, ушундай жерге бир эгерде Куран үйрөнүш үчүн же хадистерди үйрөнүш үчүн же илим алуу үчүн адам өз буттары менен басып барган болсо, ошол мааниде. Же болбосо бир шаардан бир шаарга барса, же бир өлкөдөн бир өлкөгө барса, алымдар бар жерге, илими бар адамдарга, ошолорго барып илим алуу максатында адам ошо сапар алып барган болсо, бул ошол тууралуу. Биринчи мааниси. Экинчи мааниси бул маанавий, бул маанилик, мындай физический эмес, мындай смысловой деп коет. Смысловой бул кандай? Ошо жолго түшүү. Бул сөзсүз эле адам бир жолго түшүп бир басуусу эмес, адам үйүндө эле отурушу мүмкүн. Адам үйүндө эле отуруп, эч жака чыкпай эле, эч жака барбай эле, бирок үйүндө отуруп эле илим алат. Китепти ачат, окуйт, бир нерсени жаттайт, же кайталайт, же болбосо сабак угат. Мисалы биз азыркы мисалы сабак угуп жаткандай сыяктуу. Ушул дагы эмнеге кирет экен? Бул дагы адамдын илим алуу жолуна түшкөнгө кирет. Жана ким ушундай эки маанини тең бири менен
экөө менен тең ушундай илимге умтулган болсо эмне дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Ошол жолу аркылуу ал адамга Аллах Таала анын бейишке жолун жеңилдетет дейт. Ошондуктан алымдар айтышат, илим алуу жолу бул бейиштин жолу дейт. Бул бейиштин жолу. Эми кайсы илим жолу илим тууралуу айтып жатабыз? Шариат илими тууралуу айтып жатабыз. Аллах Таала тууралуу болгон илим жөнүндө айтып жатабыз. Бул Аллах Тааланын дини тууралуу илим жөнүндө айтып жатабыз. Жана анын пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам ошол тууралуу болгон дин, ошол тууралуу болгон илим тууралуу айтып жатабыз. Жана уландысын айтат, жана чындыгында периштелер ошол илим алуучунун кылганынан ыраазы болуп, ага канаттарын төшөйт дейт. Ушуну биз билишибиз керек да. Ушуну биз сезип турушубуз керек. Чынында периштелер канаттарын төшөйт экен. Мына мен илим алып жатканымда, илимге умтулуп жатканымда демек периштелер мага канаттарын төшөйт экен деп. Жана айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, жана чындыгында алым үчүн сөзсүз түрдө асмандардагылар жана жердегилердин баарысы аны үчүн сөзсүз кечирим сурайт дейт. Ал эмес деңиздин түбүндөгү киттен бери дейт. Мына ушундагы ал ихтисап деп коет. Алымдар айтат, биз качан илим алып жатканда, бир шариаттык бир сабак угуп жатканда, же бир китепти окуп жатканда, же бир нерсени жаттап, же кайталап жатканда бир сөзсүз эмне кылыш керек? Ушул хадисте айтылган фазилетке үмүт кылышыбыз керек. Биз билишибиз керек, мына азыр мен шариаттык илимге умтулуп жатам. Демек сөзсүз мага баардык асмандагы жердеги баардык нерсенин баардыгы мен үчүн кечирим сурап атат деп бекем ишенимде болушубуз керек. Элестетет бар, бул ал эмес деңиздин түбүндөгү киттен бери деп айтылып жатканда, биз аны көрбөгөн, ал дагы бизди көрбөгөн. Ошол кит дагы ал эмес ушундай биз үчүн илимге умтулуп жатканда, биз үчүн кечирим сурап жаткандан кийин, демек биз көрүп жүргөн жаныбарлар андан беш бетери биз үчүн кечирим сурап жаткан болот. Айланабызда болгон чымчыктар, башка жандыктар, жаныбарлар баардыгы тең демек илим жолуна түшкөн адам үчүн, алым адам үчүн эмне болот экен? Кечирим сурап турушат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, жана алымдын артыкчылыгы жөн эле ибадат кылып жүргөн адамдан. Бул айтылган карасаңар, алымдын бир күнөөкөр адамдан болгон артыкчылыгы деген жок. Күнөөкөр адамдан, күнөө кылып жүргөн адамдан болгон айырмасы деген жок. Эмне дейт? Ибадат кылып жүргөн адамдан айырмачылыгы. Карасаңар, ибадат кылып, Аллахка сыйынып жүргөн, бирок илими жок болгон. Илимсиздиктин негизинен. Аллахка ибадат кылып жүргөндөн, илимдин негизинде Аллахка ибадат кылып жүргөндүн артыкчылыгы бул эмне сыяктуу дейт? Толгон айда, ай качан толуп турган абалында башка жылдыздардан айырмаланып тургандай сыяктуу ошо алымдагы ибадат кылган адамдардан айырмаланып турат. Жана алымдар булар пайгамбарлардын мураскорлору дейт. Анткени чынында пайгамбарлар булар мурас катары динар дагы, дирхам дагы калтырган эмес. Чынында мурас катары алар илим калтырган. Жана ким ошол илимди алган болсо, ал чоң үлүшкө жетиптир дейт. Демек биз эмне кылышыбыз керек? Мына илим биз алып жатканда, шариаттык илимди үйрөнүп жатканда, ушул хадистерди жана аяттарды окуп, аны түшүнүп жатканда эмне болот экенбиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мурасын алып жаткан болобуз. Жана канчалык көбүрөөк илим алган сайын, ошончолук мурастан дагы биздин үлүшүбүз көбүрөөк болот. Ошондуктан көбүрөөк илим алганга аракет кылышыбыз керек, ошого умтулушубуз керек. Эмне үчүн? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан, Аллахтын элчисинен калган мураска көбүрөөк биз ошого ээ болуп калышыбыз үчүн. Бул биринчи хадис болгон. Жана экинчи хадис Ван ибн Мас'уд радияллаху анху кал. Ибн Мас'уд аттуу сахабадан келген хадис. Ал айтат, бул хадис өзү имам ат-Тирмизинин жыйнагында келген. Жана имам ат-Тирмизи айткан хадис хасан сахих. Бул сахих тастыкталган хадис. Айтат Ибн Мас'уд, "Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам якул", мен укканмын дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Наддараллаху мраан сами'a минна шай'ан фабаллагаху кама сами'аху, фарубба мубаллигhi a'wa мин ас-сами'i". Аллах Таала ушундай бир адамды сүйүндүрсүн дейт. Ал бизден бир нерсени уккан дейт. Жана ошол уккан нерсесин бизден кандай уккан болсо, ошондой кылып жеткирген дейт башкаларга. Ошондой кандай уккан болсо, бизден ошондой кылып жеткизген. Жана чынында жана мындай болушу мүмкүн дейт. Ошол жеткирилип жаткан адам, ким угуп жаткан адамга караганда көбүрөөк түшүнүшү мүмкүн дейт. Мисалы кайсы бир адам хадис угуп туруп бирөөгө жеткириши мүмкүн. Ошол акыркы кимге жеткирилип жаткан болсо, ошол адам ага айтып жаткан, ошо биринчи уккан адамга караганда көбүрөөк түшүнүп калышы мүмкүн дейт. Бул дагы ошол илим алуунун фазилети боюнча болгон хадис. Эмне деп жатат? Аллах Таала сүйүндүрсүн дейт. Кимди? Ким бизден бир нерсени уккан болсо, ошону укканындай жеткизгенди дейт. Эми үчүнчү хадис Ван Аби Хурайра радияллаху анху кал. Абу Хурайрадан келет. Ал айтат, бул хадис болсо Абу Давудда жана Тирмизиде келет. Жана ат-Тирмизи хадис хасан деп айткан. Хадис хасан, бул тасдикталган хадис. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан дейт. Ман суила ан илмин факатамаху ульжима яумал кыямати билижами минан нар. Кимдегин бир илим тууралуу суралган болсо, жана аны жашырган болсо, кайсы бир адамдан эгерде бирөө келип туруп бир нерсени сураса, бир шариаттык илимди сураса, жана ал унчукпай койгон болсо, жашырып койгон болсо, эмне дейт? Кыямат күнү ага оттон болгон ооздук тагылат дейт ошол адамга.
Бул дагы эмне ошол илимди жашырууда кандай бул илимди жеткизбей койгондо мунун кандай чоң күнөөсү бар, мунун артында кандай ушундай чоң азабы бар экендиги тууралуу хадис. Эми кийинки 4-үнчү хадис ва анху жана ошондон эле келет дейт. Кимден? Абу Хурайрадан келет. Бул хадис болсо Абу Даудта келет жана иснады сахих тасыкталган хадис. Ал Абу Хурайра радиллаху анху айтат: "Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам", Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан дейт: "Ман тааллама илман мимма юбтага бихи вajhullohi azza ва жалла ла ятаалламуху илля лiyusiba бихи арадан мин ад-дунья лам яжид арфал джаннати йаумал кыяма". Ким бир илимди ушундай бир илимди үйрөнгөн болсо, ал илимди бир гана Аллахтын жүзү үчүн үйрөнө турган илим, Аллахтын гана жүзү үчүн үйрөнө турган бир ошого умтула турган бир илимди, ошону эгерде бир гана дүнүйөдөн бир нерсеге жетиш үчүн адам ошону үйрөнгөн болсо, ошол илимди алган болсо, ал кыямат күнү жаннаттын жытын сезбейт дейт. Кыямат күнү жаннатка кирмек турсун, жаннаттын даже бейиштин жытын сезбейт дейт ошол адам. Мисалы кандай дейт? Кимде ким мисалы Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын гана жүзү үчүн алына турган илимди бир гана дүнүйөдөн бир нерсеге жетиш үчүн эле адам ошону үйрөнгөн болсо, анда эмне дейт? Кыямат күнү бейиштин жытын жыттабайт дейт. Бул эмне тууралуу экен? Бул илим алуудагы ыхластуулук тууралуу болгон хадис. Аллахтын жүзү үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн алына турган илим бул бир гана шариат илими. Ошол шариат илимин адам эгерде Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эмес, башка бир дүнүйөдөн бир максат үчүн, өзүнүн бир кызыкчылыгы үчүн эгерде ошол нерсени үйрөнө турган болсо, кыямат күнү бейиштин жытын жыттабайт. Жана 5-чи хадис Абдуллах ибн Амр ибн ал-Астан келген хадис радиллаху анхума. Бул хадис Бухари Муслимде келет. Бухари Муслимде келген сахих болгон хадис. Ал айтат: "Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул", мен укканмын дейт, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инналлаха ла яқбидул илма интизаан янтази'уху минан нас". Чындыгында Аллах Таала илимди ушундай адамдардын жүрөктөрүнөн чыгарып салуу менен адамдардан алып кетпейт дейт. Адамдардан мындай чыгарып кетүү менен, алып кетүү менен ушундай илимди Аллах Таала жок кылбайт дейт адамдардан. "Валакин яқбидул илма биқабдил улама". Бирок чынында Аллах Таала кантип илимди жок кылат? Алымдардын жок болуусу менен, алымдардын өлүмү менен. Хатта ида лам юбка алиман. Жана ошентип улана берет. Качан бир дагы алым калбай калганда дейт. Бир дагы алым калбай калат дейт. Ошондо иттахадан насу руусан жухалан фасуилу фафтау бигайри илмин фадаллу ва адаллу. Жана адамдар ошондой бир дагы алым калбай калганда, адамдар өздөрүнө башчы катары бир надан, илимсиз, жахил адамдарды өздөрүнө башчы кылып алып алат. Жана аларга суроолор менен кайрылышат. Жана алар илимсиздиктен, илими жок, алар ошо суроолорго жооп берип башташат. Илими жок, алар фатва берип башташат. Жана алар деген өздөрү адашат дагы, жана башкаларды дагы адаштырат дейт. Бул илимдин жок болуп кетүүсүндө кандай чоң коркунучтар бар. Ошол тууралуу болгон хадис. Эми бул 5 хадиске, буга чейин окуган 5 хадиске кыскача биздин ошол урматтуу шейх Абдулазиз ибн Баз рахматуллахи алейхи ошонун түшүндүрмөсүн окуйбуз. Кыскача ошону айткан бул хадистер, ушу 5 хадис тууралуу айтып кеткен кээ бир түшүндүрмөлөрүн окуйлу. Бул өзү Риядус Салихин китебинде болгон шейхтин шархынан алынган түшүндүрмөсү. Эми шейх айтат, Аллах Тааланы мактаган соң, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айткандан кийин, андан соң дейт. Бул 5 хадис илимдин фазилети тууралуу болгон хадистер дейт. Жана бул хадистерде илимге үгүттөө бар. Жана бул хадистерде эмне баяндалган дейт? Адамдардын кандай чоң ушул илимге болгон кажети бар, муктаждыгы бар. Ошолор тууралуу баяндалган дейт. Жана ошондой эле эгерде алымдар жок болуп кеткенде, алымдар жок болуп кетүүсүнөн кандай гана адамдар үчүн чоң коркунуч бар. Ошол тууралуу да баяндай турган хадистер. Ошондой эле бул хадистерде илим алуудагы ыхластуулук тууралуу. Жана ошол илим алуу менен адам бир гана Аллахтын жүзүнө умтулуш керек. Аллахтын ыраазычылыгына умтулуш керек. Жана бул илим алуу менен дүнүйөдөн бир нерсеге жетүүнү каалабаш керек. Ушул тууралуу болгон хадистер. Эми эң биринчи келди. Эмне? Бул Абу Хурайрадан келген хадис келди. Бул Муслим өзүнүн сахихинде келтирген хадис сыяктуу. Ошол айтат, биз Абу Дардадан келген риваятын окудук. Ал эми ошондой эле дагы риваяттан келген бул ошо Абу Хурайрадан келет. Имам Муслимдин сахихинде келген. Ал эми ошол риваятта мынтип келет: "Ман салака тарикан ялтамису фихи илман сахалаллаху бихи тарикан илал жанна". Кимде ким өзүнө бир илим алыш үчүн бир жолго түшкөн болсо, Аллах Таала ошол жолу аркылуу ага бейишке жолун жеңилдетет.
Эми хадистин мааниси бирдей эле, бирок кээ бир сөздөр эле айырмаланып турат. Ошондой эле мына биз буга чейин окуп кеткен ошо Абу Дардадан келген хадис дагы ошондо да эмне деп келди? Ман салака тарикан ялтамису фиhi илман ябтага фиhi илман сахалаллаху лаху бихи тарикан илал жанна. Кимде ким илим каалап бир жолго түшкөн болсо, Аллах Таала ал жолу аркылуу ага бейишке жолун жеңилдетет дейт. Эми шейх айтат рахимахуллах, эми бул бизге баяндайт дейт. Бул хадистер эмне экен? Илим алуу бул деген бейишке кирүүнүн бир себептеринин себеби болуп эсептелет. Жана тозоктон сак болууну, тозоктон аман калуунун бир себептери илим алуу жолу. Илим жолу эмне экен? Бейишке кирүүнүн себеби жана тозоктон сак болуп калуунун, тозоктон аман болуп, тозоктон сакталып калуунун бир себептери дейт. Эми башка риваятында да келген, башка хадисте келген, мынтип айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман юридиллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин". Бул ошо Бухари Муслимде келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кимге эгерде Аллах Таала жакшылыкты каалаган болсо, ага динден туура түшүнүктү берет" дейт. Ага динден түшүнүк берет, ага илим берет дейт. Жана башка хадисте келет, ушул биз окуган хадисте эмне деп келди? Жана чынында периштелер илим алуучу үчүн анын кылганынан ыраазы болуп, ага канаттарын төшөшөт дейт. Жана аалым адам үчүн сөзсүз асмандардагылар жана жердегилердин баарысы кечирим сурайт. Сөзсүз кечирим сурайт дейт. Ал эмес деңиздин түйүндөгү болгон киттен бери дейт. Ошондон бери баардык нерсенин баары, баардык жандыктын баары илим алуучу үчүн, илим алып жүргөн адам үчүн, аалым адам үчүн эмне кылышат? Кечирим сурап турушат. Жана аалымдын артыкчылыгы жөн эле ибадат кылып жүргөн адамдан болгон артыкчылыгы эмне экен? Ошол айдын башка жылдыздардан болгон артыкчылыгы сыяктуу дейт. Жана башка хадистерде мындай келген: "Кафадли аля аднакум" деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Аалымдын ибадат кылып жүргөн адамдардан болгон артыкчылыгы менин артыкчылыгым силердин эң ылдыкы, эң төмөнкү адамыңар сыяктуу деген да. Мына силердин мына мен дейт да, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен эң төмөнкү мусулмандын болгон айырмасы кандай болгон болсо, ошондой айырма кимден дейт? Аалым адам менен ибадат кылуучу адамдын ошончолук айырмасы чоң, артыкчылыгы. Эми эмне экен бул максат? Бул хадистер бардыгы эмне? Илимдин фазилети тууралуу жана илимдин негизинде амал кылуу тууралуу. Ошолор тууралуу баяндай турган хадистер. Жана ошол аалымдар үчүн жана алган ошол илимин негизинде амал кылып жүргөн адамдар үчүн булар үчүн кандай жакшылыктар бар, кандай көптөгөн жакшылыктар бар экендиги тууралуу баяндай турган хадис, баяндап келген хадистер. Жана бул хадисте эмне деп келди? Аалымдар булар пайгамбарлардын мураскорлору дейт. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, чындыгында анткени пайгамбарлар булар мурас катары динар дагы, дирхам дагы калтырган эмес. Чындыгында алар мурас катары бир гана илим эле калтырган. Жана ким ошол илимди алган болсо, ал чоң үлүшкө жетишти дейт. Демек эмне экен? Ар бир ошо илим ээлери үчүн, аалымдар үчүн алардын мойнунда болгон милдет дейт. Бuyakta шейх айтат, алар илимди ошо адамдардын арасында жайылтуу. Кимде илим болгон болсо, ошол илимин адамдардын арасында жайылтыш керек. Ал мойнунда болгон милдет. Адамдардын арасына таркатыш керек илимин. Адамдарды үйрөтүш керек, адамдарга илимди жеткизиш керек. Жана бул нерседе адам аракетин жумшаш керек, болгон аракетин жумшаш керек. Жана бул менен бирге ошол иштеринде, ошол иштерди кылып жатканда бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн чын ыхластын негизинде кылыш керек бул амалдарды. Жана риядан жана сумадан эл көрсүн деп же эл мактасын деп ушул иштерди кылуудан адам сак болуусу зарыл. Анткени бул хадисте эмне деп келди кайра? "Ман тааллама илман мимма юбтага бихи вajhullohi la yata'allamuhu illa lid-dunya lam yajid 'arfal janna". Кимде ким бир илимди, бир гана Аллахтын жүзү үчүн үйрөнө турган илимди, бир дүнүйө үчүн, бир дүнүйөдөн бир нерсеге жетиш үчүн үйрөнгөн болсо, ошол нерсени илимди алган болсо, ал кыямат күнү бейиштин жытын жыттабайт дейт. Демек бул кандай экен? Чоң коркунуч бар. Ошондой эле эмне жөнүндө дагы эмне келди? Ошондой эле илимди жашыруу тууралуу дагы бул жакта хадис келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп айтты? Кимде ким бир нерсе тууралуу суралган болсо, жана ошол нерсени ал жашырып койгон болсо, унчукпай койгон болсо, эмне тууралуу? Кандай илим тууралуу? Билген илими тууралуу. Адам бир илимди билген болсо, жана ошо билген нерсесин айтпай койгон болсо, ушул тууралуу. Анткени эмне? Адам билбеген нерсесин айтпаш керек. Эгерде бирөө келип бир нерсе сураган болсо, адам билбесе, ал нерсени сүйлөбөш керек динден. Анткени бул нерсе динден илимсиз сүйлөгөн бул арам. Бул арам болот. Адам чоң күнөө алат. Эгерде Аллах Тааланын дини тууралуу, Аллах Таала тууралуу адам илимсиз сүйлөсө, бул адам чоң күнөө алат. Ал эми бул жакта эмне тууралуу айтылып жатат? Адам билген илими тууралуу. Адам бир илими болгон болсо шариатта, жана бирөө келип анын ошо илими тууралуу сураган болсо, ал унчукпай койсо, жооп бербей койсо эмне дейт? Ульжама яумал кыямати биджами минан нар. Кыямат күнү ага оттон болгон ооздук тагылат дейт. Демек бул эмне экен? Бул хадисте эмнеге үгүттөө бар? Илимди жеткирүүгө жана амал кылууга, жана ошол Аллах Таалага болгон дават кылууга, Аллах Таалага чакырууга адамдарды, жана адамдарга жакшылыкты көрсөтүп жүрүүгө болгон үгүттөө бар.
Адамдарга эмне кылыш керек? Биз жакшылыкты көрсөтүүчүлөрдөн болуш керекпиз. Жана адамдарга илим жеткизип, аларды үйрөтүп, аларга жакшы туура жолду көрсөтүп, жана илим менен биз сараң болбошубуз керек. Илим менен сараң болбой. Жана бул баардык ушул амалдардын баарыбызда эмне болушубуз керек? Сөзсүз Аллах Таала үчүн ыхластуу болуп, бир гана Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, бир гана Аллахтын жүзүнө жетиш үчүн жана ахиретке жетиш үчүн ошо амалдарды аткаруубуз зарыл. Жана эмне дейт? Бул шейх айтат, момун адам, өзү мусулман адам, мунун баардык аракети дейт, бул эмне? Илимди таркатуу болуш керек. Момундун мунун баардык ошо аракети, мунун ишинин баары эмне? Илимди жеткизүү жана адамдарды жакшылыкка үгүттөө, жакшылыкка жол көрсөтүү жана адамдар муктаж болгон нерселерди адамдарга баяндап бергенге, ошолорго түшүндүрүп бергенге адам, ошо мусулман адам умтулат дейт. Адамдар эмнеге муктаж болгон болсо дининде, эмнени билбей жүргөн болсо, ошол нерселерди адамдарга жеткизгенге, ошону үйрөткөнгө, аларга туура нерсени жеткизип, жакшылыкты көрсөтүп, жамандыктан кайтарганга момун адам умтулат. Жана илим бул аалымдардын өлүмү менен бул илим жок болуп кетет. Аллах Таала илимди жөн эле адамдардын жүрөктөрүнөн алып кетпейт. Бул илим эмне аркылуу жок болуп кетет экен? Аалымдардын өлүмү аркылуу. Мисалы мускаф, Куран китептери бар, хадис китептери бар, жана башка шариаттык илим китептери бар, туурабы? Эми бул китептердин баары өздөрү эле адамдарды үйрөтпөйт. Адамдарга булар өздөрү эле адамдарга илимди жеткизбейт. Эмне керек? Сөзсүз ортосунда, китептер менен адамдардын ортосунда эмне болуш керек? Ортомчу, бул аалымдар керек. Ошол китептердеги болгон илимдерди адамдарга жеткирип бере турган ушундай бир аалым, ортомчулар керек. Мисалы Шейх Ибн Усаймин дагы жакшы мисал келтирет, мындай дейт. Мисалы бир кайсы бир адашып жүргөн адам болгон болсо, адашып туура жол таппай жүргөн адам болсо, эгерде биз ошол адамды алып келип туруп библиотекага киргизип койгон болсок, анан отуруп койсок, китептер өздөрү эле түшүп туруп, ошол адамга түшүндүрүп, акыйкатты түшүндүрүп бере алабы? Мисалы китептер түшүп эле ошол керектүү барактар ачылып эле ошол адамга туура жолду түшүндүрүп берип кое алабы? Жок, эмне кылат? Сөзсүз аалым керек. Ошол китептердеги болгон илимди туура колдонуп, ошол адам муктаж болгон нерсесин айтып берип, ошого түшүндүрүп берип, анда болгон шек күмөндөрдү жокко чыгарып, ошол шек күмөндөргө жооп бере ала тургадай эмне керек? Сөзсүз аалым керек. Ошондуктан Пайгамбар айтып жатат, эмне дейт? Илим бул китептерден жок болуп кетпейт жөн эле. Же адамдардын жүрөктөрүнөн жок болуп кетпейт. Эмне кантип жок болуп кетет экен илим? Аалымдардын өлүмү аркылуу. Китептер турган болгон болсо дагы, эгерде аалымдар жок болуп калган болсо, анда ошо илим жок болуп кеткен болот. Демек биз эмне кылыш керек? Бул жактан билишибиз керек. Илим бул китепте эмес. Илим бул адамдардын, аалымдардын жүрөктөрүндө. Ошондуктан биз илимди аалымдардан алганга умтулушубуз керек. Китептер менен чектелбешибиз керек. Китептерде илим эмес, китептердеги илимди ошол түшүндүрүп бере турган аалым, ошо аалым бизге ошо илимди жеткирип бере алат. Жана ошол шейх айтат, рахимахуллах, качан ошол адамдардын арасында Курандан жана сүннөттөн ошол илимди ала турган, ошол илимди алып туруп жана адамдарга жеткире ала турган ушундай адамдар жок болуп калганда, алар жок болгондо, демек илим дагы жок болуп кеткен болуп эсептелет дейт. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жакта айтат, чынында Аллах Таала илимди жөн эле мындай адамдардын жүрөктөрүнөн бир алып чыгып алып кетпейт дейт. Бирок эмне аркылуу алып кетет экен? Аалымдардын өлүмү аркылуу. Качан ушундай боло берет дейт, аалымдар өлө берет, качан бир дагы алым калбай калат дейт. Бир дагы алым калбай калганда дейт. Жана бул мындай түшүрүп эмнелеп келет улантысында. Бир дагы алым калбай калганда, адамдар өзүлөрүнө башчылар катары бир жахилдерди, надандарды, илимсиз адамдарды өзүнө башчы кылып алып, жана аларга суроолор менен кайрылышат. Жана алар илимсиз эле алар фатва беришет, илимсиз эле диний суроолорго жооп беришет, жана өздөрү адашат дагы, жана башкаларды адаштырат. Бул жакта эмне бар экен? Бизде коркутуу бар. Илимсиз жооп берүү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Илимсиз шариаттык нерсеге жооп берген адам эмне дейт? Бул өзү адашат, жана башкаларды дагы адаштырат дейт. Ошондуктан эгерде биз бир нерсени билбесек, биз жооп бербешибиз керек шариатта. Билбейм деп айтыш керек. Билбейм, билген адамдардан сура деп. Башка ошо билген адамдарга көрсөтүп коюшубуз керек. Ошондуктан эмне? Бул жакта Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, биз өзүбүз адашып жана башкаларды адаштырып калышыбыз мүмкүн, эгерде илимсиз жооп бере турган болсок. Жана бул хадисте эмне дейт? Ар бир илим алуучу, тескерисинче бардык эле момун адам, бардык эле мусулман адам илим алууга умтулуусу зарыл. Качан ошол аалым адамдар бар болгондо, азыр бар болуп турганда, илим ээлери, аалымдар азыр тирүү кезинде, аларга баруу мүмкүнчүлүктөрү бар болгон кезде эмне кылыш керек? Аларга умтулуп, ошолорго барганга аракет кылып калышыбыз керек. Анткени качан алар өлүп калган болсо, бул дүйнөдөн кайтып кеткен болсо, илим жок болуп калат. Жана аларга биз умтулушубуз керек дейт. Шейх айтат, бир шаардан, бир мамлекеттен бир мамлекетке сапар кылуу аркылуу болгон болсо да, эгерде бир аймактан бир аймакка ошо илим алуу аркылуу биз аалымдарга сапар кылып бара турган болсок, ошону аракет кылып, ошону кылышыбыз керек. Мүмкүнчүлүк болгон болсо. Бизге чейинки болгон ошо биздин үммөттүн эң жакшы адамдары жана аалымдары ушундай кылып жүргөндөй сыяктуу. Сахабалардын учурунан баштап биздин азыркы убакытка чейин ушундай уланып келип жатат. Сахабалардын убагынан баштап азыркы күнгө чейин илим алуу үчүн ушундай биздин үммөттүн эң жакшы адамдары жана аалымдар илим алуу үчүн бир жерден бир жерге, бир шаардан бир шаарга, бир мамлекеттен бир мамлекетке сапар кылып жүрүшөт. Илимге умтулушуп.
Жана илим алуучу негизи бир аймак менен эле чектелбейт негизи. Бир аймак менен же болбосо бир мамлекет менен. Жок, бул каякта болбосо дагы илим алат. Ар кайсы жактан бул өзү илим алууга умтулат. Жана атактуу хадис бар. Атактуу деген хадиси бирок сахих дегенди эле түшүндүрбөйт. Атактуу мындай элдердин арасында жайылып жүргөн мындай хадис бар. Шейх айтат: "Утлубул илма валау фистин." Кытайдан болсо дагы илим алгыла дейт. Кытайдан болсо дагы илим издегиле деген хадис. Бирок бул өзү хадис сахих эмес. Бул хадис өзү мавду хадис, бул токулган хадис. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи мындай айткан эмес. Бирок ушундай өзү недостоверный, бул ошол алсыз болгон хадис, даиф хадис. Бирок мааниси эмне экен? Адам каякта болбосо дагы илим алуусу зарыл. Адам каякта болбосун сөзсүз илим алуусу зарыл. Өзгөчө мына биздин учурда алхамдулилля илим алуу жолдору жеңилдетилген. Андай азыр адам өзүнүн үйүндө отурса деле, азыр алхамдулилля интернет аркылуу же болбосо мисалы бир жерден бир жерге илим алууга баруу жеңилдетилген. Мисалы азыр сапарга баруу деген илгиркидей мисалы төө менен же ат менен же жөө бир жака көпкө баруу, айлап жылдап баруу жүрүү андай эмес. Азыр алхамдулилля эгерде жеңил эле сапарга чыгуу жеңил. Ушул мүмкүнчүлүктүн баары болуп турганда биз колдонуп ошо аракет кылып илимге умтулуубуз зарыл. Анткени бул нематтардын баарыбыз үчүн биз эмне кылабыз? Биз ушулар аркылуу суралабыз. Бардык нематтар тууралуу биз суралабыз. Эми эмне дейт? Каякта болбосо дагы биз илим алуубуз керек экен да. Кайсыл жакта болгон болсо да, кайсыл жакта илим ээлери бар деп уккан болсок, ушул жака умтулганга аракет кылышыбыз керек. Жана биз жалкоолуктан алыс болуп, жана илим алып, ушул нерсеге биз болгон аракетибиз жумшап, мүмкүнчүлүгүбүздүн баарын ушул илим алууга умтулуп, жана илим алып, ошол негизинде амал кылып, жана башкаларга жеткизгенге аракет кылуубуз зарыл. Демек каякта болбосо да, каяктан таппасак дагы эмне кылыш керек экен? Илим алышыбыз керек. Жана чынында бул пайдалуу илим деп жатканда, бул шариат илими тууралуу айтып жатабыз. Деп мына шейх айтат да, бул шариат илими тууралуу. Эми дүйнө илими, дүйнөлүк илим тууралуу айта турган болсок, анда бул башка сөз. Жана бул дүйнөлүк илимде дагы негизи жакшылык бар. Ошо дүйнөлүк илим, адам ошо дүйнөлүк илимге бир кайсы бир пайдалуу илимге ээ болгон болсо, бул жакшы. Мисалы медицина илими болгон болсо, же мисалы ушундай бир жыгач устанын, же болбосо темир устанын бир ушундай жакшы бир пайдалуу илимдер болгон болсо, же болбосо мисалы чарбачылык же жер айдоо ушундай сыяктуу илимдерге адам ээ боло турган болсо, бул дагы бардык адамдын өзүнө дагы айлана чөйрөсүнө мусулмандарга пайдалуу боло турган илимдер. Булар жакшы илимдер. Бирок бул нерсенин баары тең адамдын ниетине жараша болот да. Ниетине жараша болот. Эгерде адам мындай ниетине жараша, өзүнүн жана каалоосуна жараша да. Эгерде ким кааласа бул нерсени аракет кылып үйрөнсө болот. Эми кааласа муну таштап койсо, үйрөнбөй деле койсо болот. Бул деген мусулмандар үчүн фардул кифая болуп эсептелет да. Мисалы кээ бир адамдар бул нерсени кылган болсо, башкалардын мойнунда милдет эмес болот. Бирок эми ар бир адамдын үстүндө мисалы неме болгон? Парз боло турган, ар бир мусулман адамдын мойнунда болгон милдеттүү боло турган илим бул шариат илими. Шариат илимин баардык мусулман адам үйрөнүүсү зарыл. Өзүнө милдеттүү боло турган, ал ошол кайсы бир илимди канчалык бир деңгээлге чейин үйрөнө албаса, динни кармана албай кала турган болсо, мына ошончолук илимди үйрөнүүсү зарыл. Мисалы эмне тууралуу? Биринчи Аллах Таала тууралуу болгон илим, ла иляха иллаллах илимин, таухид илимин, ширктен алыс болуу, эң улуу илимди үйрөнүүсү зарыл адам. Ошондой эле намазын кандай окуш керек, ошондой эле зекет кандай берилет, орозо кандай кармалат, ажылык кандай кылынат, эмне арам нерселер, эмне адал нерселер, ушунун баарысын адам өзү үйрөнүүсү зарыл. Өзүнүн акыйдасын, өзүнүн ишенимин оңдой турган, Аллах Таала тууралуу болгон илимин, Аллах Таалага өзүн жакындата турган бул илимдин баары ушул нерсени адам үйрөнүүсү ар бир мусулмандын мойнунда болгон парз. Жана эгерде буга дагы кошумча болот, эгерде адам соодагер боло турган болсо, соода илимин үйрөнүүсү зарыл. Эгерде ушундай да, эгерде башкаруучу болгон болсо, башкаруучуга тиешелүү болгон шариаттык илимди үйрөнүүсү зарыл. Ар биринин өзүнүн немесине жараша да, ордуна жараша. Анткени бул нерсе адамдын мойнунда болгон парз. Эгерде ушул парз ибадаттарды ушул илими жок болгон болсо аткара албайт да. Демек ошондуктан ошол парз ибадатын аткарууга алып келе турган себеп дагы бул илим дагы парз болуп эсептелет. Ошондой эле арам нерселерди таштоосу адамдын милдети. Ошол арам нерселер эмне экенин, ошол нерсени дагы үйрөнүүсү адамдын мойнунда болгон парз. Анткени ал арам нерсе эмнелерди билбесе, адам ал нерселерден алыс боло албайт. Мисалы адам ширк кылбаш керек экенин билбесе, ошо ширктин мисалы ширк экендигин билет. Мисалы ширктен алыс болуш керек экенин билди. Бирок ширк эмне экендигин билбесе, кантип андан сак болуп алат? Ошондон эмне дейбиз? Сенин мойнуңда болгон милдет, сен ширктен сак болушуң керек. Ал эми ширкти сен кантип сак болуп аласың? Ширкти үйрөнгөн болсоң, демек сен ширкти үйрөнүүң бул сенин мойнуңда болгон милдет деп айтабыз. Ошондон сак болушуң үчүн, тозокко кирип калбашың үчүн. Демек бул нерселер эмне экен? Дүйнөлүк илим эмес, ушул шариаттык илимдин ушунчалык деңгээлинде бул ар бир мусулмандын мойнунда болгон парз болот. Эми адам эгерде өзү билбеген болсо, эмне кылат? Илим ээлеринен сурайт, суроолор менен кайрылат. Ал эми илим алуучу адамдар болсо, бардык аракеттерин, адамдардын арасында аракеттерди жумшап, адамдарды туура жолго көрсөтүп, аларды үйрөтүүсү зарыл. Өздөрү мисалы китеп жазуу аркылуу, ушундай сабактар берүү аркылуу, телефондор аркылуу, же хутба берүү аркылуу, кандай гана жолдор менен адам эгерде илим жеткире ала турган болсо, ошонун менен баарысы менен илим жеткизүүсү зарыл.
эмне үчүн адамдарга ушу далил жеткизүү үчүн жана адамдарга Аллах тааланын алдында болгон эч кандай актануусу жок болуп калыш үчүн. Эми Аллах таала баардыгыбызга ушул нерселерде бизге тавфик берген болсун, туура жолго Аллах таала өзү колдоп жүргөн болсун жана баардыгыбызга туура жолдо хидаят берген болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик.